көтерегі стол бұл уландысы, мындан мұрда 2 мұрда дағы болған. Бұл 5 жылда бір Біріккен Ұлттар Ұйымына Қырғызстан универсалдық мезгілдүү отчет беріп тұрады адам құқығын сақталышы бойынша. Бұл 5 жылда бір болады. Мамлекет өзі жазады, анан кейін альтернативный. Ошо мамлекеттикинде эле кылып туруп, бейөкмөт уюмдар жана башка уюмдар келип туруп дагы жазышат. Альтернативный доклад УПО деп коет, универсальный периодический отчетун. Ошону биз 3 күндөн бери талкуулап атабыз. Биз улуттук борбордун бул жерге катышып отурганы biz Жогорку Кеңешке жыл сайын ар жылдык баяндама беребиз. Ошол адам укугунун жабык мекемелерде бузулгандыгы боюнча. Ошондо көңүл бурбаган, Жогорку Кеңеш тарабынан токтом кабыл албаган, же болбосо өкмөт тарабынан бир алгылыктуу иш жүрбөгөндөрдү биз ушул альтернативный докладка кошконго аракеттенип атабыз. Мисал айта турган болсок, биздин убактылуу ички иштер министрликтин убактылуу кармоочу жайында кармалып тургандар 10 күндөн ашык эмес кармалыш керек. Бирок тилекке каршы биздин тергөө изолятору Жалал-Абад, Баткен, Талас областында болбогондуктан алар ал жерде 2 айлап, 3 айлап керек болсо 6 айлап убактылуу кармоочу кармалып туруп, алардын укугу бузулуп жатат. Биз ошону 2-3 жолу рет биздин жылдык баяндамага киргизгенбиз, бирок мамлекет тарабынан эч кандай канааттандырарлык реакция болгон жок. Азыр бул жерден биз альтернативный докладка киргизип жатабыз. Жайда демек 2-3 айлап тергөө органдары иш жүргүзүп жатканда бул адам укуктарына эң биринчиден доо кетирилет туурабы? Ал жерде 10 күндөн ашык кармалбайт. 10 күндөн ашык кармалбаш керек, бирок ал жерде 5-6 айлапта кармалып тургандар бар. Себеби тергөө изоляторунун жоктугунан. Бул мен жогоруда айткан 3 областта. Бул биринчиси. Экинчиси, бизде кээ бир ушу барган жерлерге мамлекеттик органдар биздин өзүбүздүн жүргүзгөн ишибизге каршылык көрсөтүшөт, же киргизбей коет, же тартканга, же сүйлөшкөнгө уруксат бербейт. То есть бул 1-январь 2019-жылдан баштап жаңы кодекс кабыл алганча статья бар болчу, 146-2 деп бул каршылык көрсөтүү улуттук борбордун кызматкерлерине деп. Бирок жаңы кодексте ал алынып калынды. Ошондон кээ бир өзгөчө биздин ар жыл сайын 7-8 ушундай каршылык көрсөтүү болсо биздин жумушубузга мындан кийин мүмкүн көбөйүп кетиши мүмкүн деп биз ошол статьяны кайтара киргизүүнү сурадык. Бул жерде азыр 5-6 чет мамлекеттен биз аларга биздин рекомендациябызды колдоп бергиле деген маанидеги сөз болуп жатат да. Биздин рекомендациялардан. Жок, ар жыл сайын биз Жогорку Кеңешке өзүбүздүн улуттук борбордун жылдык баяндамасын беребиз. Ал эми мамлекет Кыргызстан 5 жылда bir жолу Бириккен Улуттар Уюмуна адам укугунун сакталышы боюнча доклад берип турат. Ошол биз 3-чү докладыбыз бул 2020-жылдын январь айында каралат. Мамлекет өзүнчө түзөт. Ага бейөкмөт уюмдар, кээ бир башка уюмдар кошулуп туруп, ага альтернативный доклад көрсөтүлөт. Кайсыл дейсиз? Бул биз 3-чү жолу берип атабыз быйыл. Бирок бул көптөн бери эле болот. Бирок биз 3-чү докладыбыз биздики. Жок, 2005-жылдан башталган, 2010-жылы, 2015-жылы, 2020-жылы биздики бул 3-чү доклад болот.